Каныкей Аранова деген бир активист аял бар экен, ал дагы бир топко камалды. Анан 12 жашар кызы бар экен. Мен жок дегенде ушул кызым 14 жашка чыкканга чейин туруп турайын, андан кийин өтөйүн жазамы десе дагы соттор мүмкүнчүлүк бербей атыптыр. Негизи мыйзамда мүмкүнчүлүк берет экен. Мисалы Аида Саляновага байланыштуу ошондой болгон. Сиздин ушул иштен кабарыңыз барбы? Жок, мен билбейт экенмин. Балким караштырып көрөрсүз. Сиз Конституциянын гаранты катары. Мен караштырып көрөйүн, азыр мен өзүмө жазып алайынчы азыр. Каныкей Аранова. Социалдык тармактарда кемпир-абад суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Каныкей Аранова 2024-жылы февралда Москвадан кармалып, жашы жете элек кызы менен Кыргызстанга алып келинген. 1-май райондук соту ага 120 000 сом айып салып, эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Прокурор бул чечимге каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Шаардык сот Аранованы бийликти күч менен басып алууга чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыктык озутуу беренелери менен айыптуу деп таап, 3 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Жогорку сот бул чечимди күчүндө калтырган. Ал эми Аранованын жакындары ал фейк аккаунтта чыккан пост үчүн күнөөсүз камалганын билдиришкен. 3-августта жогорку сот Аранованын ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кароо боюнча арызын карап, аны канааттандырган эмес. Президент менен Али Токтокуновдун маегинде менин атым аталыптыр. Андыктан тактоо. Ооба, отсрочка кыргыз мыйзамдарында бар. Бирок ал өтө оор кылмыш боюнча колдонулбайт. Билесиздер, менин үстүмөн кылмыш иши козголуп, саясий куугунтук болгон. Анан булар козгогондо дагы өтө оор кылмыш кылып козгошкон. Злоупотребление служебным положением 4-бөлүгү менен бул отсрочкага жатпайт эле. Бирок булар мыйзамды карабай эле колдонушкан. Саляновага өтө айкөлдүү бололу, гумандуу бололу деппи? Жок, булар өзлөрүнүн аберсиздигин, уятсыздыгын, булар өзлөрүнүн адилетсиздигин жабуу үчүн колдонушкан. Булар билген, мен кыпындай дагы күнөөм жок экенин. Тескерисинче ошол жандандырылган адвокаттык лицензия мыйзамдуу болгону билип туруп, анан мени түрмөгө салганга дити барган эмес булардын. Анан эми азыр ошол кейсти мындай сууруп чыгып, анан Саляновага деле колдонулбады беле деп атканы журналисттин бул 3 нерсеге атайын эле көзүн жумуп атканы. Биринчиден, мен үстүмөн саясий куугунтуктоо болгонун, экинчиден, мен толугу менен акталганымды, анан үчүнчүдөн, мен мамлекеттик система менен күрөшкөнүмдү, мен өзүмдүн үстүмөн иш козголуп атса дагы башка саясатчыларды колдоп тургам, бийликтин аларга болгон адилетсиздик мамилесин сындап тургам, конституцияга каршы болгом, 4-5 эле депутат каршы болгомуз ушу Атамбаевдин жазып келген конституциясына, башка мыйзамсыз аракеттерге каршы болуп тургам. Анан ошол баягы көз жумуп ошол нерселерге, анан ушундай үмүттө берип атканы бул Атамбаевдин бийлигин актоо, бул аларды реабилитациялоо, бул керек болсо тарыхты бурмалоо деп айтат элем. 9 жыл өмүрүм кетти ошого. Канчалаган тергөө процесстери болду, соттук процесстер болуп атты, канчалаган мен тегерегимде окуялар болуп атты. Анан колумда болсо кичинекей балам бар эле. Анан ошонун баарын ушундай өңүттө мына мурунку бийлик гумандуу мамиле кылган Саляновага деп атканы бул адамгерчиликке жатпайт. Негизи айтат элем, отсрочка боюнча кененирээк болуш керек список. Бул депутаттарга да кулак кагыш. Терроризм болсо макул, экстремизм болсо макул, бирок ошол эле злоупотребление служебным положением, ошол эле коррупция, башка маселелерде эмнеге отсрочка колдонулбашы керек? Бала энеси үчүн жабыркабашы керек. Эч жабыркабашы керек, ал күнөөлүү эмес. Андыктан мыйзамдарды да карап чыгыш керек деп ойлойм. Рахмат.